Audio Jungle. Нью-Джи шоу программасы 33 суроо 3 мүнөт рубрикасы бүгүн машыгуу залына конокко келдик. Ал эми бул рубриканын коногу ким деп жатсаңыздар, баардыгыңыздарга белгилүү спортсмен, кыргыз желегин желбиреткен агайуу аты менен таанымал болгон Мыктыбек Мамасалиев. Саламатсызбы? Жалпы кыргыз эли менен алгач амандашып алабыз. Кутман кечиңиздер менен, урматтуу кыргыз элим. Сизге дагы кутман кеч. Алгач мен ойнун шарты менен түшүндүрөйүн. Менде 33 суроо бар. Ал эми сизде болсо 3 мүнөт убакыт бар. Эгерде 3 мүнөт ичинде жооп бере албай калсаңыз, мен айткан тапшырманы аткарасыз. Ал эгерде сиз жооп берсеңиз, сиз айткан тапшырманы мен аткарам. Даярсызбы? Даярбыз. Анда баштадык. 2017 жыл мен үчүн Жылдагыдай эле. спортто боорукерлик деген болбойт, себеби Сен утпасаң ал сен утат. менин ийгиликке жетүүмдүн сыры Тынымсыз эмгек, спорт мен үчүн жашоо, бойго чыгарды алгач атаандашымдын сырым билем. менин спортко келип калышымдын себеби Себеби көп, келечекте спортту таштайын деген оюм жок. Кыргызстан мен үчүн. Мекеним. Кеңси суроолор, акыркы өткөн беттешке сиздин оюңуз. Элдин ою маанилүү. 2018 жылды кандай план менен баштадыңыз? План көп. Мурат Хантураев менен беттешке чыгайын деген оюңуз барбы? Ал менин досум, Агайуу деген атты кандайча тандап алдыңыз? мага жагат. Эмне үчүн спортчулар лакабат менен жүрүшөт? Билбейм. Спортчу жигиттерге айтар кеңешиңиз? Тынымсыз эмгек, Билектүү мушкер, Мыктыбек кыздар менен таанышууда кандай? орта. Орта. Ийгиликке жетүүдө бир гана машыгуу жетиштүүбү же? Акылдуулук да керек. Кеңси тигил же бул деген суроолор машыгуу же машыктыруу? Машыгуу. Беттеш өз өлкөңдө же чет өлкөдө? Чет өлкө. Келечекте спортчу же жеке ишкер? Жеке ишкер. Акча же кур? Кур. Белгилүүлүк агайуу менен же Мыктыбек Мамасалиев менен? Агайым. Бокс эреже менен же эрежесиз? Эрежеме. Спортто акылдуулук же күчтүүлүк? Акылдуулук. Сууда сүзүү же футбол ойноо? Футбол ойну. Кеңси мектеп суроолор, бокс деген сөз кайсыл тилинен алынган? Англис тили. Туура. Дүйнөлүк белгилүү боксчу Рэй Робинсондун канча жеңиши болгон? 173. Туура. Мухаммед Али кайсыл жылы жарык дүйнөгө келген? 1942 жылы 17 январда. Туура. Рой Джонсон младший деген ким болгон? Боксер болду. Туура. Кожомкул эстелиги кайсыл имараттын алдында жайгашкан? Спорт ордосунда. Туура. Кыргызстандагы эң бийик чокку? Жеңиш жок. 5 көбөйтүү 8? 40. Туура. Кыргызстанда канча мамлекет менен чектешет Кыргызстан? 4 мамлекет. Кыргыз алфавитинде канча йоттошкон тамга бар? 3. Туура. Урматтуу бүгүнкү биздин коногубуз Мыктыбек Мамасалиев. Мен сизди ойлогом, спортто деги эле бул спорт жагында эле күчтүү десем, көрсө сиз суроолордон да күчтүү экенсиз. Бирок тилекке каршы сиз 33 суроону 3 мүнөттө жооп берген жоксуз. Сиз 33 суроону 2 мүнөт 16 секундта жооп бердиңиз. Демек сиз уттуңуз. Ишендиңиз беле өзүңүз утам деп? Ойлодуңуз беле? Чын айтсам, ишенгем жок. Ал эми бул спортчулар тууралуу акыркы суроолорду кайдан билесиз? Же спорт жаатында билиш керекпи сөзсүз муну? Эми бүт эле суроолор спорт жагында болот. Бардыгын билгенсиз, Урматтуу теле көрүүчүлөр, мынакей Мыктыбек Мамасалиев турупту. Демек тапшырманы мен аткарышым керек. Кандай тапшырма калтырасыздар? 50 жолу. 50 жолу. Мен ушундай тапшырма калтырды. Негизи мен жашоомдо мынчалык отуруп туруп көргөн эмесмин. Бирок азыр көрөбүз. Кандай болот? Керек. 50 жол секіресің.
49, 50. О, ертең тұрбай қаласың. Мына көрсө, бул спорт деген оңой нерсе эмес экен. Биз алыстан көрүп эле сын айтканыбыз менен негизи кылып көргөн өтө оор экен. Бүгүнкү биздин рубрикабызга катышып бергениңизге чоң рахмат. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошпойбуз. Болгону кийинки берүүдөн амандашканча сак саламатта калыңыздар. Audio Jungle.